Урматтуу баяндамачы, өмүр бою эркинен ажыратылган бүгүнкү жарандар өзүнчө кармалып атабы? Бүгүнкү күндө өзүнчө кармалып атат. Ар бир бирок мындай да, алар өзүнчө мекемеде кармалыш керек. Бүгүн өзүнчө мекеме жок, өзүнчө мекеме курулуп атат. Буюрса вот мына февралдын аягы менен бүтөлү деп атабыз. Март менен кирип калабыз да. Бирок биринчи эле корпуста атат, экинчи корпуста бар. Калгандары өзүнчө могу катуу режимде изолировать жасап коет, очолонгон азыр ошол биздеги катуу режим, өзгөчө режимдер бүгүнкү күндө сакталып атат да, туура? Сакталып атат, ооба. Сакталып атат. Эски Советтер Союзунун стандарты менен келе атабыз. Ошо менен келе атабыз. Ошо менен келе атабыз. Азыр 50 миллион акча кетет деп атасыздар, 4 мекемеге бөлүнөт бул, туурабы? 4 мекемеге. Кайсы мекемелерге? Айтпай койсом болобу же айтыш керек да? Жок, усиленный режим. Эки усиленный режим, эки строгий режимге. Жок, ошол жөнүндө эле айтып атам. Сиз адресин айтпай эле коюңуз. Эки усиленный, эки строгий режим. Анткени булар строгий режимде, анан усиленный режимде кармалгандар. Туура, өз негизи бул мыйзамды колдошубуз керек да. Бирок мени баягы тынчсыздандырган нерсе, азыр ошол 50 миллион менен маселе чечилеби, чечилбейби? Тез аранын ичинде ошол маселени чечүүгө жетеби акча каражат деген ой болуп атат. Бүгүнкү күндө негизи буларды бүт баарын тең, даже 4 мекеме азыраак болот да. Бүгүнкү күндө ар бир режимге азастан кармаш керек. Буларды көбүрөөк кылып косуп койгондо, булар наоборот бири-бирин үйрөтүшөт да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына первоначально 2 мекемеге куруп атабыз. 2 мекемеге куруп баарын тең ошол жака камап ала турган болсок, анан кийин дальше там бөлүп кармаганга аракет кылабыз. Ошон үчүн азыр жетпейт, туурабы? Сиздер азыр 2 мекеме катуу режим, күчөтүлгөн режим, өзгөчө режимге каралбай калыптыр, туура? Өзгөчө режимге каралган алардыкы бар. Алардыкы барбы? Алардыкы бар, жанагы плейске салынып атпайбы, ошол жакта каралат алар өзүнчө. Анан кийин бул эми соттолгон, соттун чечими күчүнө кирген жарандар үчүн да. А бирок ошол эле статья терроризм, экстремизм боюнча баягы айыпталып, мисалы үчүн тергөө учурунда кармалган жарандарды дагы өзгөчө караш керек да, ошол жагын дагы караш керек. Туура айтып атасыз. Сиз законго өзүнчө кармайсызбы? Жок, бул закондо ал каралбап атат. Соттолгондор жөнүндө. Соттолгонго чейин тергөө учурундагы жарандар үчүн дейт. Бул мыйзамда каралган жок. Чын. Ал боюнча бар закон бар. Мыйзам бар, өзүнчө кармалсын деген. Кайсы закондо бар? 150-закон. А бүгүнкү күндө ошол закон сакталып атабы? Сакталып атат. Сакталган жок. Бүгүнкү күндө ошол биринчи СИЗОну караңыздар, ГКМ СИЗОсун караңыздар. Өзгөчө мисалы үчүн кармалган жок да. Аралашып эле кармалып атат. Азыр эле бир-эки окуяны айтайын. Сиздер өзүңүз уят болуп каласыз. Эми ал жерде дагы кээ бир өзгөчөлүктөр аралашып отурушат. Ошондуктан ошол жерде бүгүнкү күндө аң сезим өзгөрүп чыгып атат да. Акыркы окуяларда 10 секунд. Акыркы Кыргызстанда баягы акыркы окуядагы 2-3 киши биздин жаран. Бирөө өтүп кетти, туурабы? Ошолор именно түрмөнүн ичинде аң сезим өзгөрүп чыккан. Туурабы? Ал мыйзам аткарылбай атат да. Жыйктаңыз. Сезим өзгөрүп чыккан да. Ошондуктан сиздер ошол мыйзамды карап чыгыңыздар. Же болбосо мыйзамда болсо ошол талапты конкретный контроль кылыш керек. Түшүндүңүздөр? Түшүндүк. Бул боюнча мыйзам колдош керек өзү негизи. Жумуш жүргүзүп атат, бул боюнча жумуш жүргүзүп атабыз. Ичинде да кыйынчылыктар болот ар кайсындачы, чогуу. Алардын көбү ичинен эле эметип аткан жок, көбү сырттан келип аткандар. Жана айтпадым, 30 киши сырттан келип атат. Мурда соттолгондор эмес, жаңы соттолуп келип атат да. Сырттан кичине көбүрөөк болуп атат.